Акыйкатчы президенттин кабыл алуусунда кайсыл маселелерди көтөрдү. Казинолорду ачууга каршылар наразылык акцияга чыкты. Мектептерге электрондук каттоонун экинчи этабы 27-июнда башталат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар менен айтмакчы программасынан таанышып алыңыздар. Студияда кызматта Айбере Шенкулова. 21-июнда өлкө башчы Садыр Жапаров акыйкатчы Аттыр Абдрахматованы кабыл алды. Бул боюнча президенттик администрациянын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык анда адам укуктары менен эркиндиктерин коргоонун актуалдуу маселелери, акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Акыйкатчы мамлекет башчысына көп жылдан бери акыйкатка жетпей жүргөн жарандардын жеке жана жааматтык иштери тууралуу маалымат берди. Ал адам укуктары бузулган конкреттүү учурларына токтолуп, кайрылмандарга документ берүү, аларды коомго аралаштыруу жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча ыйгарым укуктуу органдардын иши жетишсиз экенин белгиледи. Мындан тышкары Аттыр Абдрахматова быйыл Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын түптөлгөнүнө 20 жыл толо турганын айтып, буга карата Бириккен Улуттар уюмунун сунуштамаларына ылайык Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын макамын Париж принциптерине толук ылайык келтирүү максатында жаңы конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы күтүлүп жатканын белгиледи. Президент Садыр Жапаров омбудсмен институтунун адамдын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо ишин чыңдоо, мыйзамдын бардыгы тарабынан аткарылышы жана урматталышы принциптерин жылдыруу зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы адамдын жана жарандын укуктарын коргоо боюнча комплекстүү жана теске салынган чараларды жүргүзүү элге кызмат кылуунун негизги талабы экенин билдирип, жарандарыбыздын көйгөйлөрү жеринен так өз учурунда мыйзамдуу чечилишин бардык мамлекеттик түзүмдөрдөн талап кылынаарын баса белгиледи. Жолугушууда адам укуктарын жана эркиндиктеринин сакталышы боюнча дүйнөлүк коомчулуктагы мамлекеттин даражасын жогорулатуу жана Борбор Азиядагы мамлекеттердин укук коргоочуларынын эл аралык стандарттарга умтулуусун кубаттоо менен биргеликте алдыңкы практикаларды жайылтуу иш-чаралары макулдашылды. Жогорку кеңештин алдында кумарканалардын кайрадан ачылышына каршы жарандар акцияга чыкты. Топтолгон 20 чакты адам депутаттардан мыйзам долбоорун кабыл албоону талап кылышты. Айтмакчы, парламенттин тармактык комитети 20-июнда кумарканаларды кайра ачуу мыйзам долбоорун жабык карап, дароо 2 жана 3 окууда көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Депутат Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына мен мыйзам долбооруна каршы добуш бердим. Анткени бул Кыргызстанда онлайн казинолордун ачылышына, кумар оюндарын жарнамалоого жол ачат. Жарандар баары бир казино ойнойт деп жазган. Өткөн аптада аталган комитет чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам бул долбоорун караган эмес. Анда депутаттар талкуунун түз эфирде көрсөтүлүшүн жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун келишин талап кылышкан. Парламент өткөн айда бул долбоорду биринчи окууда колдогон. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров буга чейинки интервьюларында документти колдошоорун билдиришкен эле. Бишкек шаардык мэриясы 27-июндан тартып мектептерге окуучуларды электрондук каттоонун экинчи айлампасы башталарын билдирди. Ага ылайык ушул күндөн тартып ата-энелер кайсы райондо катталганына карабай, бош орундар бар мектептерге балдарын каттата алат. Ушундан улам баласын окутууну каалаган мектеп жайгашкан аймакта жашаган ата-энелер турган жерин такташы керек. Ал эми мектепке электрондук каттоо автоматташтырылган системасына катталган ата-энелер үчүн бул системада баласын окутууну каалаган башка мектептерде бош орун болуп калса, ошол жерге катталууга мүмкүнчүлүк берилет деп айтылган маалыматта. Ушул жылдын апрель айында Билим берүү жана Илим министрлиги мектеп жана бала бакчага электрондук кезекке тургузуу үчүн мектеп чекит Чекит KG деп аталган сайт ачкан жана иштей баштаган алгачкы күндөрү бир канча жолу үзгүлтүккө учураган. Мындан улам балдарын электрондук кезекке тургуза албаган ата-энелер министрликке чейин даттанып келишкен. Акыркы жаңылыктарды Бизон KGZ сайтынан жана Инстаграмдагы баракчабыздан окуя аласыздар. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.